Rabiul Awwal ayı, bul Rabiul Anvar ayı deydi alımlar. Özü Rabiul Awwal ayı da atalışı. Bирок alımlar bunu Rabiul Anvar, Nurdu Rabi Awwal ayı dep koygan. Antkeni gelgende бүтүндөй аламга рахмат үчүн келген пайгамбарыбыз төрөлгөн жарык дүйнөгө келген ай. Кылымдардан бери ошол пайгамбарыбыз жарык дүйнөгө келген айда ошол пайгамбарга ихтифал бил маулид, пайгамбардын төрөлгөн күнүн белгилеп, пайгамбардын тарыхын, туулгандан баштап өлгөнгө жерки ислам тарыхын, пайгамбардын өмүр жолун, пайгамбардын кылган дин үчүн кылган мээнеттери менен элди, журтту, мусулмандарды, жаш балдарды тааныштырып, атайын Маулюд айынын ичинде ошол 30 күндүн ичинде 30 күн орозо кармасак 30 күндүн ичинде көрүнгөн жерде ошондой атайын иш-чараларды уюштуруп пайгамбарды таанытуу иш-чарасы болгон. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам өткөндөн кийин арадан 300 жыл, 400 жылдан кийин ага жетип жетпей эле баягы адам кээ бирөөлөр пайгамбарды тааныбай баштаган, алыс болуп баштаган, ошондуктан Аллахты тааныбаган, пайгамбарды тааныбаган адамдар бул бактылуулукту сезбейт экен. Мына ошондуктан аалым уламалар келгенде пайгамбарды таанытуунун бир чарасын ойлоп таап, анан мына ошол Маулюд айында пайгамбарды таанытуу иш-чаралары көп болот. Мына жакында келатат Кудай буйруса. Демек, пайгамбардын төрөлгөн айында пайгамбардын ошол Маулюд иш-чарасына өткөрүү бул жараткан Аллахка баш ийүүнүн бир белгиси дейт да. Бул мустахаб амал, сооптуу амал. Аллах Таала Куранда айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Кул би фадлиллахи ва би рахматихи фабизалика фальяфраху хуа хайрун мимма яжмаун." Кул би фадлиллах. Айткын дейт. Би фадлиллах, Аллахтын жакшылыгы менен, ва би рахматихи, Аллахтын рахматы менен, фабизалика фальяфраху. Ошо Аллах берген жакшылыгына, Аллах берген рахматка сүйүнгүлө. Хуа хайрун мимма яжмаун. Силер топтоп аткан дүйнөнүн бардыгынын ичинен эң жакшысы ошол Алла берген фазыл рахмат, ошон үчүн сүйүнгүлө деди. Ушул аятты биздин ахли сүннат вал жамаат аалымдарында бир топ аалымдар пайгамбарыбыз деген экен да. Демек, мына жерде Алланын берген фазыл рахматына фальяфраху сүйүнгүлө деп атпайбы? Фазыл рахмат не десе, кээ бир аалымдар айтат экен, бул пайгамбарыбыз. Демек, пайгамбарды силерге берди, бул Алланын рахматы. Ва ма арсалнака илля рахматал лил аламин дейт го. Биз сени аламга рахмат үчүн жөнөттүк дейт. Демек, бул Алла берген рахмат үчүн сүйүнгүлө деп атабы? Силер топтогон нерселердин ичинен эң жакшысы бул Алланын рахматы деп атабы? Ким десе, бул пайгамбарыбыз. Демек, ушул аятка таянсак, пайгамбар төрөлгөн айда пайгамбардын төрөлгөн күнү үчүн сүйүнүп, пайгамбарга салават айтып, пайгамбар менен тарыхын менен таанышып чыгуу таатун ли роббил аламин. Ол Аллах Таалага болгон моюнсунуу. Анткени Аллах Таала Курандын өзүндө ушул нерсени айтып атат. Жана дагы бул Маулюд айында пайгамбардын тарыхы менен таанышып, пайгамбарга көп салават айтып, пайгамбар туурасында тереңден таанып, окуп таанышуу бул махаббатун лин наби. Бул пайгамбарга болгон мусулмандын жүрөгүндөгү бир сүйүүсүн көрсөтөт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам дайыма истейин күнү, биздики менен биринчи күнү да, биринчи күнү дайыма орозо кармайт экен. Анан сураптыр адамдар: "Я Расулалла, эмнеге сиз дайыма биринчи күнү орозо кармай бересиз?" дегенде, пайгамбарыбыз мынтип жооп бергенде: "Зака яумун улитту фихи." Ал күн ушундай бир күн, мен ал күнү төрөлгөн күн. Мен ошого Кудайга шүгүр кылып орозо кармайм деген да. Ошондуктан баарыбызга Аллахым пайгамбарды сүйүп жашоого Кудайым өзү насип кылсын. Пайгамбарды ким сүйсө, пайгамбарды тааныса, ал адам иншалла жаннаты болот. Кудайым бардыгыбызды жаннатлардан кылсын.